сегодняшний день очень высока. 1 декабрь ВИЧ-СПИД инфекциясына каршы күрөшүү күнүнө карата Ош шаарында атайын самалык өткөрүлдү. Мында инфекциянын келип чыгышы, жугуу жолдору, алардын алдын алуу тууралуу маалыматтар берилди. Буга чейин Ош облустук СПИДке каршы күрөшүү борбору 1 айлык жарыялап, анда жарандарга акысыз медициналык кароо көрсөтүүнү максат кылышкан. Анын жыйынтыгында жалпы 700дөн ашуун жаран кайрылып, анын ичинен 1 жарандан ВИЧ-СПИД инфекциясы бар экени аныкталган. Ал жаранды биз текшерүүгө алып, аягына чыгып жатабыз. Азыркы күндө иликтөө жүргүзүлүп жатат. Калган жарандар таза чыгышты. Негизинен Ош шаарынын жарандары кайрылып текшерилишти. Ошондой эле текшерүү бизде областтык СПИДке каршы күрөшүү борборунда өзүдө уланды параллельно. 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү. Жыл сайын дал ушул күнү СПИД боюнча иш-чаралар уюштурулуп, жарандарга түшүндүрмөлөр берилет. Бүгүн да бул унутта калбай оорунун алдын алуу, өздүк гигиена тууралуу чакан окуу өткөрүлдү. Аны менен бирге эле инфекция тууралуу тынымсыз маалыматтарды жеткирип, кызматташтык көрсөткөн журналисттерге ыраазычылык каттары тапшырылды. Ден соолукту чыңдоо борборунун өкүлдөрүнүн айтымында, акыркы убактарда бул оору менен алышкан жарандар дарыгерлердин айтканын кынтыксыз аткаруусу зарыл. Чтобы каждый из нас и мы пригласили средства. Жылда биз маселен айылдарга барып, айылдык ден соолук комитеттери деген бар. Шаардагы ар бир ишканадан коомдук ден соолук комитеттерди түзгөнбүз да. Ар бир ишкана, банктан, например, налоговыйдан, ошол сыяктуудан активисттерди шайлаганбыз дагы ошолорду окутчу элек. Окутуп, колдоруна ошо информациялык материалдар бар. Республикалык ден соолукту чыңдоо борбору ошондой информациялык материалдарды чыгарат. Ал наглядный мындай буклеттер болуп чыгат дагы, ошонун ичинде ВИЧ деген эмне, СПИД деген эмне, анан алдын алуу боюнча эмне кылыш керек. Ошондой кыскача адамдарга түшүнүктүү маалыматтар бар. Ошолор бүт айылдын ар бир бурчуна, ар бир СЦМга, ар бир үй бүлө медицина борборлоруна жетет ошолор. Ак халатчандардын айтымында инфекцияга кабылгандардын көпчүлүк бөлүгүн аялдар, тагыраагы 60% түзөт. Илдет шилекей жана жыныстык катнаш аркылуу жугат. Аба аркылуу жукпайт делгени менен СПИДке чалдыккан жаран өмүр бою дары ичип режимди сакташы керек. Өлкө боюнча ооруну жуктургандардын саны 10 000ден ашкан. Бирок алар атайын дарыгерлердин көзөмөлүндө болушат. Өлкө боюнча ВИЧ инфекциясын жуктургандардын көрсөткүчү Чүй облусунда, Бишкек шаарында жана Ош облусунда, Ош шаарында көбүрөөк. Ал эми Ош облусунун райондорунан да илдетке чалдыккандар бар. Алар СПИДке каршы күрөшүү борборунун көзөмөлүндө турушат. Врачтар, дарыгерлер менен орто медицина кызматкерлери бардык толук камсыз алып бүгүнкү күндө иштеп атат. Негизинен мына шаарда ВИЧ илдети өтө көп. Андан сырткары Кара Суу районунда, андан кийин Нокат районунда эң көп катталган райондор ушулар болуп эсептелет. Эскерте кетсек, ВИЧ инфекциясынан каза болгондордун саны 2170ден ашкан. Ош шаарында акысыз медициналык кароо жүргүзүү 10 декабрга чейин уланат. Инфекция жугузуп алган адамда белгилер болбогондуктан шилекей аркылуу ооруну акысыз аныктоо мына ошого шартталган. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөнүлү, Ынтымак.